Президент Садыр Жапаров бүгүн 21 апрелде 3-өлкөлөрдөгү резиденциясы менен аккредитацияланган атайын жана ыйгарым укуктуу элчилерден ишеним грамоталарын кабыл алды. Ишеним грамоталарын Доминикан Республикасынын элчиси Алехандро Ариас Сарсуэла, Албания Республикасынын элчиси Блерте Кадзадеш, Индонезия Республикасынын элчиси Сити Рухайни Рухяттин, Сомали Федеративдик Республикасынын элчиси Фатхудин Али Мухаммед жана Палестина мамлекетинин элчиси доктор Уайл Ахмед Батрейхи тапшырышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө элчилерди республикадагы дипломатиялык миссиянын расмий башталышы менен куттуктап, Кыргызстан дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен саясий диалогту, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды ыраттуу бекемдеп жатканын баса белгиледи. Президент Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин 2027-2028 жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин койгонун жана азыркы тапта 3-өлкөлөрдүн колдоосу абдан маанилүү экенин эске салды. Мындан тышкары мамлекет башчысы катышуучуларды 2027 жылдын октябрь айында өтө турган Бишкек 25 глобалдык тоо саммитине активдүү катышууга чакырды. Өз кезегинде атайын жана ыйгарым укуктуу элчилер өз өлкөлөрүнүн лидерлеринин салымын айтышып жана эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн күч-аракет жумшоого даяр экендигин билдиришти. Кыргызстанда педагогикалык кызматкерлерге ведомстволук сыйлыктарды ыйгаруу процесси биринчи жолу санариптештирилди. Бул тууралуу Агартуу министрлигинен билдиришти. Бүгүн министр Догдуркүл Кендирбаеванын катышуусунда өткөн жыйында мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасынын базасындагы жаңы санариптик механизм көрсөтүлдү. Эми сыйлыкка талапкерлерди тандоодо адам фактору толугу менен жоюлуп, чечимди система автоматтык түрдө кабыл алат. Мугалимдер өз жетишкендиктерин жеке кабинети аркылуу жүктөшөт. Система маалыматтарды текшерип, бекитилген критерийлер боюнча балдарды өзү эсептейт. Квалификацияны жогорулатуу, методикалык шилтемелер, кесиптик ийгиликтер жана конкурстарга катышуу сыяктуу көрсөткүчтөр эске алынат. Министр бул кадам президент Садыр Жапаровдун коррупцияны жана бюрократияны санариптештирүү аркылуу жоюу тапшырмасынын алкагында ишке ашырылганын белгиледи. Жаңы механизм алгачкы жолу быйылкы акыркы коңгуроо салтанатында колдонулуп, мыкты мугалимдер ортомчусуз жана адилеттүү тартипте сыйланмакчы. Бишкек шаарында коомдук транспортту коопсуз жүрүүгө арналган тегерек стол өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө коомдук транспортту аялдарга жана кыздарга карата асылуу маселеси кеңири талкууланып, алдын алуу жана азайтуу боюнча сунуштар айтылды. Тегерек столдун алкагында коомдук транспорттогу коопсуздукту жогорулатууга багытталган сунуштар берилди. Берилген маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда кыз келиндердин басымдуу бөлүгү коомдук транспортто тийишүүлөргө асылууга дуушар болуп келгени белгиленди. Иш-чарага мамлекеттик жана муниципалдык органдардын өкүлдөрү, эксперттер, жарандык коом уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Барскон Бедел унаа жолун куруу боюнча геодезиялык жана инженердик геологиялык изилдөөлөр толук аяктады. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Долбоордун алкагында унаа жолунан тышкары 50дөн ашык көпүрө, 2 туннель, ошондой эле коргоочу жана кошумча инженердик курулмаларды куруу каралган. Номер 1 туннель жалпы узундугу 5340 метр, номер 2 туннель жалпы узундугу 3788 метр. Ал эми көпүрөлөр боюнча иштер учурда даярдык баскычында турат. Ушул тапта объектте 557ге жакын кызматкер бетон заводдорунун майдалоо, сорттоо комплекстеринин, карьерлердин, вахталык шаарчалардын жана башка убактылуу курулуш иштерин аткарышууда. Белгилей кетсек, Барскон Бедел унаа жолунун жалпы узундугу бул жол менен 161 чакырымды түзөт. Долбоорду ишке ашыруу 2025 жылдын 26 августунда башталган. Курулуш иштеринин жалпы мөөнөтү бул жол менен 5 жылды түзөт. Жол Ысык көл облусунун түштүк жээгинде жайгашкан. Барскон айылын Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик чек арасындагы Бедел өткөрмө пункту менен байланыштырат. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу 11 майда Меккеге аттанат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Муфтияттан эскертишкендей, ыйык сапарга чыккан ар бир зыяратчы үчүн Сауд Арабияга кирүүдө тартипти сактоо абдан маанилүү. Бул эрежелерди кармануу сапарды жеңилдетип, убакытты үнөмдөйт. Зыяратчылар үчүн эң маанилүү нерселердин бири нусук картасы. Бул картасыз Меккеге жана ыйык жерлерге кирүүгө мүмкүн эмес. Ошондой эле ал негизги кызматтарга жетүүнү камсыз кылат деп айтылат маалыматта. Белгилегендей, аталган карта ажылыктуу уюштуруу штабы тарабынан берилет. Ал эми санарип версиясы Нусук жана Тавакална тиркемелерине жеткиликтүү.
Социалдык тармактарда медицина кызматкерлеринин айлык маянасы боюнча квитанциянын сүрөтү айлык көбөйгөндөн кийинки сумма катары тарап, коомдо туура эмес түшүнүк жаратты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Ведомстводон билдиришкендей, тарап жаткан квитанцияда март айына эсептелген эмгек акы көрсөтүлгөн. Президенттин жарлыгына ылайык медицина кызматкерлеринин айлыгы 1-апрелден тарта көбөйтүлдү. Март айында эмгек акы мурдагы эсеп менен берилген. Ал эми жогорулатылган эмгек акы апрель айынын жыйынтыгы менен айдын аягында төлөнөт. Тараган квитанцияда толук ставка эмес, 0,5 ставкада иштеген кызматкерлердин эмгек акысы көрсөтүлгөн. Мурда мындай ставка 8617 сомду түзсө, азыр бул жыл менен 13500 сомго чейин жогорулайт. Мындан тышкары 7500 сом өлчөмүндө президенттик компенсация кошулуп, жалпы эмгек акы 21000 сомго чейин жетет деп айтылат маалыматта. Бүгүн эртең менен саат 9:17 Нарын облусунун аймагында жер титирөө катталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунан билдиришти. Маалыматка ылайык жер титирөөнүн очогу Талды суу жана өзгөрүш айылдарынан түштүк-чыгышка карай 11 чакырым, Нарын шаарынан түштүк-чыгышка карай 40 чакырым аралыкта жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү очогунда 3 балга жеткен. Алдын ала маалымат боюнча кырсыктан жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Бүгүн Ош шаардык кеңештин кезектеги сессиясы өттү. Сессияны шаардык кеңештин төрагасы Болотбек Баетов алып барды. Ага Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев жана тиешелүү жетекчилер да катышты. Дегендер болсо, спорт багытындагы, башка багытта болсо, урматтуу депутаттар бизге кол кабышкылы эшитип келсеңиздер, биз мындай колдон келишинче кабыл алып, мындай ишти жылдырганга бизге да чоң жардам болот. Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаары боюнча башкармалыгы жана Ош шаары түштүк аймактар боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо башкармалыгы, ошондой эле Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан 2025 жылдын жыйынтыгы менен Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылуусун камсыздоо боюнча аткарган иштери жөнүндө маселе биринчи каралды. Автоунаа базары, машина базары. Машина базары буга чейин мен билгенден тарта машина базары 30 миллион сомго жетпеген акча чогулуп эле. Эмки 2026 жылга планы 140 миллион, адашып калышы мүмкүн цифралардан 5-10 миллиондары. Бирок 140 миллион сом, 130 миллион сом план коюлуп атат. Бул бир. Экинчиден, буга чейин мисалы жанагы мен айтып аткан киреше салыгы боюнча, киреше салыгы буга чейин 90% бизде Ошто калып жүргөн болсо, быйыл 2026-га 100%дан ала турган болот. Киреше салыгы жылдан жылга 300 миллион, 200 миллион сом кошулуп өсөт. Бирок ошол мисалы быйыл киреше салыгы 2 миллиардка жакын болуп аткан болсо, ошонун 10% деле 200 миллион сом акча. Ошол 200 миллион дагы Кудай буйрса биздин Ош шаарынын бюджетине кала турган болуп атат. Мен оюмча бул 5 миллиард 200 миллион сом бекитилген 2026 жылга бекитилген жанагы планды 100% аткарса, конечно, сүйүнөбүз, бирок 90%дан өйдө аткарат деп ишенем. Өз кезегинде Ош шаарынын мэриясы бул маселени кайра карап чыгууну колго алышкан. Өндүрүш аймактары боюнча жогоруда айтып кеттик. Буюрса шаарыбызда 5 локацияга уже промзоналарды түзүү боюнча жерлери аныкталды. 2 локациясынын уже кадастрлык пландары да алынды. Уже биз трансформацияга киргизип атабыз. Буюрса бардыгын бүткөндөн кийин ачык конкурс менен өндүрүш тармагына беребиз. Ош шаарында калктын саламаттыгын сактоо боюнча Ош шаарынын медицина мекемелеринин аткарып жаткан иштери жөнүндө маселе каралды. Анда депутат Айпери Ашымжан кызы шаарда канча кургак учук оорусу катталганын сурады. Бул маселени биз бир айдан бери угуп келип атабыз. Бүгүнкү күнгө айтылып калды. Кургак учук менен азыркы күндө көп студенттер, бүт биздин жашоочуларыбыз ооруп жатыптыр. Анын открытый же мындай закрытый экенин азыр биз Шайтбек Туланбаевичтен так маалымат ала албадык. Шаардык саламаттык сактоонун бул координатору болгондон кийин бул маселени так билиш керек да. Анан мага так жооп бере албады, бирок азыркы күндө Ошку мамлекеттик университеттин өзүндө студенттерден кургак учук аныкталыптыр. Ал январда больницага жатып чыгып, бүгүнкү күндө кечеги күндөн баштап апрелден текшерилип баштаптыр. Анан бул 2 айдан бери эмне кылып отурду деген маселе жаралат да. Бул жерде канча адамга жукту, ата-энелердин возмущениясы бар бул жерде. Мунун алдын ала текшериш керек болчу булар. Депутаттар бүгүнкү сессияда бир катар маселелерди көтөрүп чыгып, сунуштарын да беришти.
Мен көтөргөн маселе бул төрө түйүндөгү лифт болду. Өткөн жылы ошол бир маселе боюнча барып калсам, лифт иштебей, аялдар приемныйда төрөп койгонун өз көзүм менен көргөнмүн. Андан кийин ал маселе көтөрүлгөндөн кийин тендерге коюлуп бир лифт оңдолуп азыр иштеп атат экен. Экинчи лифт жөнүндө биринчиден жер астында өтмөктөр курулса, ал жерде жол тыгындары чечилет. Экинчиден жанакындай Бишкек шаарындагыдай болуп торговый центрлер менен, соода борборлору менен курулган болсо, анда биздин экономикага дагы таасирин тийгизет, бюджет көбөйөт. Ал жерде соода орундуктар болот, жумушчу орундар түзүлөт. Шаардын экономикасына жакшы бир салым кошот деп ойлойм. Ош шаарында үй бүлөлүк зордук, зомбулукту жана жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу жана аларды жоюу боюнча шаардагы тиешелүү мекеме уюмдардын аткарып жаткан иштери, Ош шаардын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын иштери, Ош шаардык кеңешинин буга чейинки Ош шаардын мэриясынын борбордук базар дирекциясы жана Ош Унаа базары муниципалдык ишканасынын жыйымдарынын өлчөмүн бекитүү токтомуна өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү, Ош шаарынын аймагын көрктөндүрүү эрежелерин бекитүү жөнүндө, ошондой эле Ош шаарынын аймагында жайгашкан тарыхый, маданий мурас объектилеринин тизмесин бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизүү жана Ош шаардык кеңешинин туруктуу депутаттык комиссиясынын төрагасын бекитүү жөнүндө маселелер да каралды. Гүлжан Ажматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.